Адахан Кимсанбаевич. Мен ошол Каржы министрлиги жооп берет да, туура эжекеси. Мына ушул кечилип аткан каражаттар негизинен кайсы тармактан, канча кишиден, даректүүбү же жалпысынан дүгүнөн алып туруп эле ошол кечирип коелу деген ошол 15 миллион сомдун тегереги болуп атат. Кайсы багыттарды инсандарга айтыңызчы? Өзүңүз билгендей, ошо 21-жылы болгон ошо каргашалуу окуялардан кийин берилген. Бул боюнча жергиликтүү мамлекеттик орган администрациянын такталган списоги боюнча, тизмеси боюнча 76 жаранга берилген. 76 жарандын дарегине багытталган. Ошонун ичинен бирөө баш тарткан, 75-ине берилген. Бүгүнкү күндө булардын бардыгынын тизмеси бар. 200 миң сомдон алышкан. Ошол убакта оперативдүү түрдөгү, ыкчам түрдөгү көмөк көрсөтүү максатында берилген. Ал эми ошол бүгүнкү күндө мындан ары дагы колдоо иретинде буну жоюу маселесин киргизип отурабыз. Кайсы багытка берилген? Бул ошол жабыр тарткан ишкерлерге берилген. Кайсы багыт ошол? Кандай багыттар? Көмөк көрсөтүү багытында берилген. Жок, ошо ишкерлер кайсы багытта жумуш иштеген ишкерлер? Ал жерде соода сатык точкалары болгон, магазин, комок дейбизби, же болбосо шина монтаж, ушул сыяктуу жана башка ашкана ушундай иш бекеттери болгон. Силерде ар бир кишинин тизмеси бар, э? Бар тизмеси таркатылып берилген. Бул эми жалпы жонунан 170 миң доллардын тегерегиндеги каражат экен. Бул өтө ушул Баткен областы боюнча ишкердик менен алек болгондор үчүн бул өтө бир аз акча эмеспи бул? Ошо колдоо көрсөтүлгөн. 70 киши болсо, жабыр тарткандар бүтүндөй 2 райондун, бир шаардын жумушчулары болду. Эми бул 170 миң доллар деген бул жакшы баягы жол тандабас минип жүргөн бир машинанын каражаты экен да, бир областка бир машинанын каражаты. Туура айтасыз, Адахан Кимсанбаевич, бул өтө эле аз акча. Өткөн отурумдарда дагы ушул сыяктуу суроолор болгон. Бул ошол учурдагы ыкчам көмөк көрсөтүү максатындагы өкмөттүн министрлер кабинетинин токтому менен берилген. Бирок андан кийин дагы өзүңүздөр билгендей программалар менен жардам көмөк көрсөтүүлөр болуп келип атат. Анын ичинде мисалга алып карай турган болсок, чындыгында аз болгондугуна байланыштуу. Андан кийинки программалар боюнча дагы бир мисалга алып айтып кете турган болсок, жана тоок чарбасы боюнча эле мындай ири сумма берүү механизмдери да иштелип чыкканда, бул бүгүнкү күндөгү аз болсо дагы бүгүнкү күндө көмөк көрсөтүүнү улантуу максатында, оорчулуктарды алып салуу максатында ушул жоюуну берип атабыз. Ал эми суммасы боюнча сиздин айтканыңыз туура. Бул ошол учурдагы оперативдүү жардам берүү максатында берилген экен. Ушул багытта, урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, ушул багытта ал жерде жер чарба, айыл чарбасы, жер иштетүүчүлөр аябагандай каттуу бир зыянга учураган. Ушунун улантыш керек. Анан жанагы жетишпей калган жактарыны мамлекеттик каражаттан Кытайдын грантынын эсебинен толуктагыла деп тапшырма берип атат да силерге, туурабы? Да, ошондой учурлар бар. Канча, ошонун көлөмү канча Кытайлык гранттын? Бул 15 миллион сом. Жок. Өзү негизи бизде канча Кытайдын гранттык көлөмү канча бар каражат? Жалпысы канча? Бул 15 миллион азыр ушул сиз айткан 70 кишиге бөлүнүп атат. Жалпысы канча бизде ошол гранттын өлчөмү канча? Азыр жалпы көлөмү бир азыр так цифраны айта албай атам, бирок жалпы көлөмү бир 400 миллионго жакын акча каражатын түзүп калат. 400 миллион сом. Ошол 400 миллиондон 15 миллион ошол Баткен 70 кишиге берип атабыз. Ошондойбу? Бул ошол 2021-жылы кабыл алынган чечим боюнча. Сиздерде келечекте программа барбы ошол айыл чарбасы үчүн дагы бөлөбүз деген бир ой максат тилектер барбы ошол Баткен областы боюнча?
Баткен областы боюнча бир катар каржылоо иштери жүрүп жатат. Баткен областына өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Өзүңүз билгендей, былтыркы өкмөттүн чечимин улай эле быйыл дагы бюджеттен дагы 500 миллион акча каражатта каралган. Анын ичинен ошо бир маселеге, бир багытка токтолуп кете турган болсок, анын быйылкы жылы ушул учурга чейин 300 миллион акча каражаты Баткен обул администрациясына уже каржылоо ачылып берилди. Анын 300 миллиону. Анын ичинен 75,8 миллиону Лейлек районунун администрациясына жөнөтүлдү. Анан 66,9 миллиону Баткен районуна. Бүгүнкү күндө дагы мындай бир катар каржылоо программалары бар. Ошонун ичинде ишкерлер боюнча дагы багытталган бар. Андан дагы бүгүнкү күндө жергиликтүү мамлекеттик администрациялардан түзүлүп, ошол ишкерлердин жабыр тарткандары боюнча дагы чыгымдарын белгиленген тартипте компенсациялап берүү боюнча да иштер жүргүзүлүп жатат. Рахмат, ошону күтөбүз. Колдоого татыктуу, бирок суммасы өтө эле аз. Бул жардамды, көмөктү аябай көтөрүш керек, көбөйтүү керек. Бул чек ара маселеси. Ошол жерде элди кармап калуу, бул Кыргызстандын чек арасын бекемдөө деген маселе. Рахмат, ийгилик.